Өтө кооптуу учур. Вертолет унаалар өтүп бараткан жолго конууга аргасыз болду. Менин сөзүмдө эч кандай жаман сөздөр болгон эмес. Блогер Бауыржан милициялар мага чалып жана үйүмө келип тынчымды алып жатышат деди. Мынчалык төмөн түшпөгүлө Алмазбек Атамбаев бийликтин айыптоолоруна жооп берди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Милиция кызматкерлери үйгө барып, мага чалып, тынчымды ала баштады. Ассаламу алейкум, Алмаз. Алейкум. Кандайсың кам? Жакшысың, десоттор жакшы. Жакшы, шүгүр, өзүңүз. Ооба, эмне болду? Мага тиги эч ким байланышпады. Байланышса мен Кыргызстанда Бишкекте любой точкасына, любой жерине мен барам. Почему? Потому что ал сөздө менде эч кандай кылмыштын же административный правонарушениянын немеси жок, составы жок. Жок. Болду ака, сизге если не болсо кайрылат, мен айттым. Ал билбей эле сүйлөп алыптыр. Ал жерде башка темада айткан экен эле, общий эле депчи. Ооба. Алдыз боюнча эмес экен депчи. Ооба, анан Не болсо? ооба. Просто менин видеоңузду көрдүм кайра. Кайрылуу жасапсыз го баягы. ооба. Аны мен просто кийин түшүнүп калдым да. Анан кийин мен бир видео чыгардым. Азыр бир 50 000 60 000 адам көрдү. Мен кайгырып, мындай ошол эжени колдоп, баягы зөкүр күйөөсү мыйзам чек. Индияда тик учак унаа жолуна конууга аргасыз болду. Индияда тик учак башкаруу системасындагы мүчүлүштүктөн улам унаа жолго авариялык конууга мажбур болду. NDTV телеканалы билдиргендей, кечээ 7-июнда Кедарнатхты көздөй бара жаткан тик учак техникалык мүчүлүштүккө учурагандыктан Уттараханд штатындагы унаа жолго конууга аргасыз болгон. Учактын ичиндеги 5 жүргүнчү жабыркаган эмес. Ал эми учкуч жеңил жаракат алган. Тик учак конуу учурунда куйрук ротору менен жолдо токтоп турган унаага зыян келтирген. Тоз тармакта өрт өчүрүүгө шашкан кишинин жоругуна суктанышууда. Бишкектеги Киев көчөсүндөгү батирде өрт чыккан. Өмүрүн тобокелге салып жаткан күйөөлөрдөн бири өрттү өчүрүү үчүн балконго чыгып, өрттү өчүрүп күндүн баатыры болду. Выходите, пусть она выйдет. Блин, еще воду тащите. Молодец, aka экенсиз. Балким ичинде бала чака болуп калса сотоп калат элемиз да, туурабы? Жаш балдар болуп калса. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Мынчалык төмөн түшпөгүлө Алмазбек Атамбаев бийликтин айыптоолоруна жооп берди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Койташ иши боюнча соттун өкүмү боюнча жана тарапташтарынын кармалышы боюнча билдирүү жазды. Анда ал бийликтин айыптоолор боюнча Гага сотуна чейин чыгууга даяр экенин айтты. Садыр Жапаров убактылуу өкмөт Бакиевдердин иши боюнча ачык соттук териштирүүдөн коркуп жатканын билдирди. Ал мени коррупциядан баштап адам өлтүрүүгө чейин дагы көптөгөн кылмыштарга айыптады. Ошондуктан мен бийликке конкреттүү кадамды сунуштайм. Рим статутун ратификациялап, башкы прокуратурага, Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна кайрылууну сунуштайм. Мен анын алдына жеке өзүм чыгып, мага коюлган бардык айыптар боюнча жооп берүүгө даярмын. Гага мени күнөөлүү деп тапса, анда мен темир тор артында каалаган мөөнөттү
өтөөгө даярмын. Мен өлкө жетекчилигине кайрылам. Мынчалык төмөн түшпөгүлө кой таш иши боюнча жана башка жасалма кылмыш иштер боюнча камалгандарды бошоткула деген Атамбаев. Лос-Анджелесте наразычылык акциясы уланып, Трамп улуттук гвардиянын аскерлерин чыгарды. Лос-Анджелесте 6-7 июнь күнүрө федералдык агенттер мыйзамсыз иммигранттарды издөө боюнча рейд жүргүзгөндө наразычылык акциялары башталды. Бул тууралуу The New York Times жазды. Рейдер Трамптын администрациясынын иммиграциялык репрессияларынын жаңы этабынын бир бөлүгү болуп калды. Чиновниктердин айтымында эми ондогон жылдар бою миллиондогон адамдардын чек арадан мыйзамсыз өтүүсүнүн негизги себебин жоюуга умтулушат. АКШнын иммиграциялык жана бажы полициясынын кызматкерлери 6 июнда Лос-Анджелесте 121 иммигрантты камакка алышты. АКШнын президенти Дональд Трамп 7 июнда өзгөчө чараларды көрүп, Калифорниядагы иммиграцияга каршы наразычылык акцияларын басуу үчүн улуттук гвардиянын 2000 аскерин жөнөткөн. Ак үйдүн басма сөз катчысы Каролин Левиттин айтымында президент Трамп федералдык укук коргоондарынын кызматкерлерине иммиграциялык агенттиктерге кол салган агрессивдүү топторго жооп катары аскерлерди чыгарууда. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Кыргызстанда Бишкекте любой точкасына, любой жерине мен барам. Почему? Потому что ал сөздө менде эч кандай кылмыштын же административный правонарушениянын немеси жок, составы жок. Жок. Болду ака, сизге если не болсо кайрылатам, мен айттым. Ал билбей эле сүйлөп алыптыр. Ал жерде башка темада айткан экен, общий эле депчи. Алгыз боюнча эмес экен депчи. Ооба, анан. Не болсо? Ооба. Просто менин видеоңузду көрдүм кайра. Кайрылуу жасапсыз го баягы. Ооба. Аны мен просто кийин түшүнүп калдым да. Анан кийин мен бир видео чыгардым. Азыр бир 50 000 60 000 адам көрдү. Мен кайгырып, мындай ошол эжени колдоп, баягы зөкүр күйөөсү мыйзам чегинде катаал чара көрүлсүн деп мен обращение кылганмын. Анан баягы көрө албаган бир чала тиктокерлер ажылдап эле неме кылып атат, чача-мача депчи. Бирок мыйзамдын чегинде мен мындай тазамын да. Ошону айтып коеюн дедим эле. Болду, ака. Макул. Не болсо? Болду. Айтам. Хорошо. Майли. Макул. Ассаламу алейкум. Урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Ташип Кыдыршаевич, мен өзүм мыйзамды урматтап, мыйзамдын чегинде жашаган законопослушный Кыргызстандын жараны катары сиздерге бир кайрылуу жасап коеюн дедим эле. Бирөөлөр бир туура эмес бир маалыматты чыгарып коюптур. Соц тармакта, интернетте ар кандай маалыматтар бар, туура эмес. Бир жаман бир тиги бирөөлөр бир жалган бир маалымат чыгарган экен, туура эмес. Ошондо мен жалпы бир мисал келтирип сүйлөгөн сөзүм бар. Мисалы 20 жылдык болгондо барганда ошол жерде арак-шарак болбосун. Канчалаган жаман окуялар болуп атат. Арак ичет, мас болот, андан ары мүмкүн деп мен айтканмын. Мүмкүн зына болуп кетиши мүмкүн, бири-биринин келинчеги менен бийлеп коюшу мүмкүн. Анан кызганыч болуп баягы
ичкилик бар жерде мас болгондон кийин өзүн контролдой албай бир кылмыштар болуп кетип атат. Ошондой жерге семейный барбагыла өкүнүчкө орой ушундай жаман окуялар болуп кетип атат деп бир жалпы бир жакшы бир ойдо жакшы мааниде сүйлөгөм. Анан кийинчерээк баягы Алла өз рахматын алсын, мыкаачылык менен кордолуп 5 баланын апасы ал менин дагы апам. Өзүмдүн апамдай көрүп, жүрөгүм ооруп, кайгырып турам. Жүрөгүм сыздап турат. Жаман каргашалуу окуя болуптур. Ошону мыкаачылык менен өлтүргөн Зөкүр күйөөсү жадагасы өмүр бою баш эркиндигинен ажырап, түбөлүккө камалсын, кордосун, түрмөдө чирип өлсүн деп мен кийинчерээк баягы чындык баягы маалыматтан кийин мен дагы бир видео жасаганмын. Мен мындай зордук зомбулукка мен каршымын. Мыйзам чегинде ким зордук зомбулук көрсөтсө чара көрүлсүн. Мен ар дайым апаларды, эже карындаштардын укугун коргоп, ушундай бир кыянаттык болгондо мен дайыма каршы болуп келгенмин. Ошону бирөөлөр бир жалган жала менен бурмалап, тиги чейин дагы жалган жала 3 статья менен каматканга аракет кылган. 10 күн камалып чыкканмын. Көп кыйынчылыктар баштан өттү. Эми дагы ошондой нерселер болуп атат. Ошого эгерде мен мыйзамды бузган бала эмесмин, ушул күнгө келип мыйзамды урматтап сыйлап, мыйзамдын чегинде жашап келген баламын. Кыргызстанымды сүйөмүн. Кыргыз элимди дагы сүйөмүн. Ар бир аял затын урматтаймын, сыйлаймын. Зордук зомбулукка мен каршымын. Ошол себептен ушундай бир башаламандыкка ушундай болуп кетип атат эми. Анан өткөндө дагы бирөөлөр барыптыр, милиция кызматкерлери. Кечегинде барышыптыр. Буга чейин андай угрозалар абдан көп болгон. Мен айтам, эгерде мен мыйзамды бузсам, мыйзамдын чегинде урматтуу Ташиев мырза, урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич, өз көзөмөлдөрүңүзгө алып берсеңиздер, эгер мен күнөө иш кылган болсом, Кыргыз элиндин, Кыргызстандын алдында мен жасаган күнөөм үчүн мыйзам чегинде жооп бергенге даярмын. Бирок бул жерде эч кандай мен сүйлөгөн сөздүн ичинде мыйзам бузуу, баягындай кандай десем, административный правонарушение же болбосо кылмыштын составы жок. Мен Кудайга шүгүр, Кудайдын алдында дагы, кыргыз журтунун алдында да, мыйзамдын алдында да мен тазамын. Ушундай угрозалар башталып атат.